саламатсыздарбы? Эмки сабагыбыз биздин баягы шарф палантин деп коет. Бул жөн эле мындай жука шарф эмес. Жука болот, болгондо полный жүн менен төшөлөт, анан жүндүн үстүнө сүрөт салынат. Палантин деп коет, шарф эмес, палантин. Бизге эмне керек? Эң биринчи бизге жүн керек. Жөнөкөй жүн болбойт, чарба жүн болбойт, мындай жүндөр. Муну гребенная лента, топс деп коет. Мен Ош базарынан, тияктан бияктан ошо 900 сомдон 1,5 миң сомдой чейин бар да. Мен оны 900 сомго алып келдим. Таптаза апапагы бар, алар ошо 1000ден өйдө. А бул 900 сом. Бул эми андай деле темеле апапак эмес, мындай кандай десем, өзүнүн табигый немеси, өңү. Не выбеленный деп коет. Өтө агартылган жок да, мына ушул в топсе. Анан кийин бул деген мына маргеланский шелк. Бунун метри эмесинин ширинасынан билинет. Бул болсо, мына болсо 90 сантиметр. 90 сантиметр, 60 сантиметрден по-моему 2 метрге чейинби, же метр 20 сантиметрге чейинби. Мен 2 метрди көргөн жокмун, но мен 60 сантиметр, 90, 120 көргөм. Но 90 сантиметр бул эң жукасы, разреженный деп коет. Шелкту мына көрүңүздөрбү, жеңил кандай. Бунун метри 130 сом. Муну дагы колдон алам. Ош базарынан таппай колдон алам. Анан кийин моундай Троицкая 6 деп турат. Бул деген вискоза. Россиядан келинет, ушу пачкасында 50 грамм. Мынакей. Мен муну граммдап алгам, мунуларды пачка эмес, мындай граммдап алгам. Таппай, анан ушундай пачкадан бир 10 чакты өңүнөн алып келгем. Ар бирөөнүн общий многунун килосы 3,5 миң сом. Азыр Россияда нары бери болуп атыр го. Көп аяктан алып келбегенден кийин мунун баасы көтөрүлүптүр 500 сомго. Жоксо мен 3 миң сомдон эле алып чыгышмак. Бул ушуну эметем, анан дагы моундай жипти алдым. Мен өзүм кийим токугандай, мен мындай жиптер массаткаларым көп да. Мен муну кооздогон үчүн алам. Бул эми шарфка тиешелүү моундай пакеттер керек, жука мусор пакеттер, метр керек, кайчы керек, анан моундай вилка керек, кухняда вилка. Минтип вискозалар жылдырган, колго жабыша берет, а вилка менен вискоза эмес. Анан мынакей мен клеенка төшөп койдум. Будан менин столум 1,20, биягына 1 метр. Ошондо мен болжолу мына столго ылайыктап, анан өзү шарфтын размери да 2 метр 20 узундугу, анан биягына 70 сантиметр кылып бер деп заказ бергенден кийин мен сразу эле сиздерге видео сабакты эметейин, тартып алайын деп, анан ошону бротул эметейин деп атам. Эми азыр ушул жумушту баштайбыз. Кудайым буйруса азыр. Анан мен бүт эрежелерин баарын көргөзүп берем. Бул шарф раскладкасын эметтим. Биринчи ак жүндү салдым, меринос жүндү. Анан үстүнө 4 өңдү, 5 өң вискоза салдым. Ар кандай миксовать этип, ушундай бирге өңү эме болуш керек да. Жука кылдым, аябай жука кылдым. Азыр мен үстүн жабам клеенка менен, анан одарганды көргөзөм. И экинчи жагын полный раскладкасын, анан кийин вискозасын дагы бүт көргөзүп беремин. Азыр карап туруңуздар. Мондай жашыл өңдүү пакеттер бар. Мусор, кара өңдүү деле болот. Мусор пакеттер. Мына ушул пакеттерди алып, деп салса болот. Вискоза самындалгандан кийин, вообще раскладка самындагандан кийин бул жабышып калат да. Сулаганда мен аябай суусун аз кылып, эме сетканы жабып, үстүнө
сууну аябай аз кылганда көрүңүздөрбү, өтө көп шалпылдатып эметпеш керек, анткени могу баардыгы агып калат ичинде. Просто баягы суунун ичинде эле ойноп жүрө берет да. Эми кээ бирлөр валик алат. Мына клеенканын ичинен ушинтип сүрүп коюш керек, анткени эме воздух бар да, раскладканын ортолорунда дагы аба болуп калыш керек. Анан аба болгондон кийин кирбей калат. Бири-бирине кирбей ойноп калат да, ошон үчүн монтип сүрүп коюш керек. Бул аябай тонкий раскладка болгону эми аябай жука. Бул деген эме шарф палантин да. Дагы ак жүн 50 грамм кетти. Вискоза деле бир 20 грамм эле болуш керек. Андан ашык эмес. Анан мен бүт аягына ченеп көргөзүп беремин. Мынакей. Ушинтип эринбей, ушинтип карап көңүл буруп коюңуздар. Ичинде абаны айдап салыш керек. Кээ бирлөр валик менен эметет, мен мына мочалка менен эле эметип саламын. Биз могу пакеттерди салгандан кийин бул аябай жакшы жардам берет да, пакет. Раскладканы клейлеп коет, жылдырбайт. Көтөрсөңүз дагы клейленип турат. Бир болуп. Мынакей. Муну дагы клеенкага да жабышып коет, анткени самыны бар. Ушинтип эметип. Мен биринчи жүндү салып алдым, раскладка кылып. Азыр наркы бетинен көргөзөм кандай кылып салганымды. Баягы убакыт бирге экономить этип атам да. Анан кийин жүндү салып алдым, жүндүн үстүнө жүндү сулабай эле вискозаны салдым. Анткени азыр мына бири-бирине жакшы кирет да. Вискозный волокна и жүндүн дагы кылдары бири-бирине суула электен. Сулагандан бири-бирине мындай кирип кетет. Убалкасы жеңилирээк болот да. Мына аябай жука болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Аябай жука болуп атат. Так. Ушул процессте көңүл буруш керек да, ушул процесскечи. Көңүл буруп коюш керек. Жетпеген жерине дагы клеенка салабыз, монтип абаны кетириш керек. Көңүл буруп коюп, мындай. Анан дагы ушундай ушинтип кыймылдатып эметип койсо, вискоза менен жүн ушинтип пакетти салып атканда эле бири-бирине кирип кетет да. Мынакей. Ушинтип. Так. Эми важный моменты. Одарабыз. Кантип одарылат? Бул жагынан астында көк клеенка бар да. Астында көк клеенкага колубузду салабыз. Янынан дагы мындайынан чыгып алып, сырт жака мындай кылып салабыз. Раскладканы азайтабыз да. Көтөргөнгө да жеңил болот. Андан кийин мынтип көтөрөбүз. Бул жака жылдырабыз. Бул жака да жылдырабыз и салабыз. Мынакей. Мен котордум. Мына котордум. Эми бул жака мындай кылып и жашыл клеенкасы менен кармап, көк клеенка менен жашыл клеенканы бир кармап туруп, мындайынан жылдырып коебуз, түздөп. Шашпай жылдырабыз, эч жерин жулбай. Бүт оңдоп коебуз. Могу жака ашып кетти. Жүндөр деги эле чыгат. Ага тийбейбиз. Эч көңүл бурбайбыз. Эң жеңил
раскладканы мен сіздерге көргөзүп атам да. Эми мисалы сиздердин кухняңыздар кичекей, 3 метр, азыр мына жерде 3 метр, мына жерде 1,5 метр, көк эме. Аны ойлосоңуз дагы экинчи жагы дагы 1,5 да 3 метр сиздер мисалы жерге эмете албайсыздар да. Андай стол да жок. Мен өзүм столум 1,5 метр. Анан даже мындай кичирээк стол болсо делечи, мындай айландыр, эми по крайней мере 1,5 метр полдо болсо да табылат жер. 3 метр кыйыныраак болот. Ошон үчүн мен эми бул шарфтын экинчи жагы, эжекелер, мынакей. Бул жагында маргеланский шелк. Мынакей. Мен кескен жокмун. Кайрыдым. Кайрып, бияка түздүм. Эми бияк пакет клеенка суу болгондо эми бул азыр бет басы жабышып калат. Мынакей маргеланский шелк. Так. Биягын оңдойбуз. Маргеланский шелкту көбүрөөк тартып алып турман. Так. Биринчи шелкту түздүп алайын. Так, маргеланский шелк. Эми бул бетин одыргандан кийин мен сиздерге азыр раскладканы полный көргөзөм. Анткени түшүнбөй калдым деп суроолор болуп калышы мүмкүн да. Кандай салдыңыз, эмне кылдыңыз дегендей кылып. Биринчи бир жагын салып алдым. Эми мына экинчи жагы. Могу жер. Бул шарфтын баягы кандай десем, ортосу да. Ошондой мындай шарфты мындайынан салып туруп, анан мындайынан оодарып койгондой болуп атабыз. Ортосунда көк пакет, көк клеенка, бул сиздерге эме болот. Эки жакты, шарфтын эки жагын клейленбейт да, тирбейт бири-бирине. Ошондо оң жагы, сол жагын эле эме нару айландырып, бери айландырып эле киргизип койсо болот. Мынакей бул маргеланский шелк. Маргеланский шелктун мына бияна подгиб. Мына мен атайлап ашырдым, но жиптерди ортосунан билинип калбасын да, биздин кошкон жерлерибиз. Так, но эмелерди маргеланский шелкту бүт чөйүп коебуз. Бияка жабышты да, деп чөйүп. Мына жер тегиз болуш керек да. Дал ортосунда маргеланский шелк калып калбасын, бир кусок болуп. Анан биз анан кийин муну кескенден кийин көрүнүп калат да. Мына маргеланский шелкту мен мындайынан жылдырып, оңдоп, түздөп койдум. Но клеенка өзү нем болуп туруп, маргеланский шелк жашнакай жабышып калды. Биякта жиптерди бияка которобуз, мындай кылып. Мына жердеги ашырып мен салган жүндөрдү бияка салабыз. Билинбеш керек. Тиги жактагы жүн, бул жактагы жүн эч бир билинбеш керек. Айырмасы билинбеш керек да, кошулган жериндечи. Мындайынан бүт кошуп коебуз. Мун калыңдыгы аябай жукка болуш керек. Полный палантин болгону менен жукка болуш керек. Мен өткөндө бир заказ кылдым, бир аз калыңыраак кылдым. Ал эме жанагы заказчиктин өзүнүн эрки да. Мындай кылып бер, тигиндей кылып бер. Мойнум үшүйт, берим минтет, калың эле кылып бер десе, эми бир 50 грамм кошуп койсо, бир аз калыңыраак болот. Мынакей. Клеенканы кайрып койсоңуздар, эмне болот? Берге жүндү салбайбыз уже. Могу жагынан баштайбыз. Акырын ойноп кетебиз да, жүн менен чакырын учтарын эле эметип. Эми мен азыр жүндү алам.
Таразаны коем. 50 граммын ченеп алам. Жүн мындай, кыздар. Жүн ушундай. Көрдүңүздөрбү? На, жүн ушундай. Гребенная лента деп коет. Мен 50 грамм алайын. Ченеп коюп коеюн. Так, бул мынакей 50 грамм болду. 50 грамм ушул эле. Так. Таразаны бияка алабыз. И эми баштайбыз. Жүн акырын интип чымчылат. Акырын эле. Могу кызыл болуп турган жерге, мына жерде кызыл болуп турго, айерге биз жүндү койбойбуз, анткени жүн берде бар. Мындай эле үстүнөн эле акырын тийгиз кетебиз. Жүндү мындай эле. Будан ашып калбаңыздар. Акырын чымчып, мен жүндү салып атканда даже көк клеенкасы, немеси маргеланский шелк бүт көрүнүп туру. Бизге миле жүн эле себелеп коюш керек. Жүндү койгондо азыр да көргөзөйүн сиздерге. Кыздар, урматтайымдар. Эми моундай койгондо, бул 90 градус. Биз жүндү мындай ташташ керекпиз. 45 градус. 45. Ошондо мындайынан, кайра мындайынан ушу чередовать эте беребиз. Көрдүңүздөрбү, эжекелер? Вопросов нет уже? Бир ряды ушундай, а бир ряды моундай наклон. Бияка, анан бияка. Ошондо мындай болот да. Бири-бирине коюлуп кете берет, улам. Мисалы, мына биринчи ряд, бул экинчи ряд. Бияка коюлуп кете берет. Кайра үчүнчү ряд, төртүнчү ряд ушинтип кете берет. 45 градус. 45 градус. Мен биртке жип төшөгөм. Бираз иш жагына. Өтө көп эмес. Бул жанагы турецкий жукап полушерсть Ализа 800 деген мен өзүм токугандан кийин менде жиптер калып калат, бирок кооздоп койсоңуздар жашына калып калат. Өтө көп эмес. Арт жагында андай ички жагы коозураак көрүнөт да. Жөн эле мындай бир неме жибек болбой, бирке себелеп көрүнүп калат. Так, жүндү биз көрдүк, жүндү кандай кылабыз? Бияна минтип жука кылып салабыз, аябай жука салабыз. Дагы да көргөзөм, эжекелер, мына. Аки. Аз эле, аз. Ушинтип кое беребиз. Мен азыр бир эки ряд сиздерге көргөзөйүн. Анан кийин өчүрөм камераны. Анан вискозаны төшөгөндө дагы сиздерге күйгүзөмүн. Күйгүзүп, вискозаны кантип төшөш керекти көргөзөм. Анан кийин увалкасын болсо оңой эле. Сетканын астына сүрүп, шашпай, сүрүп, улам. Эметип, бул жука болгондон кийин мындай аябай аяр мамиле кылып, мындай раскладкасын жылдырбай, и жанагы жүн менен маргеланский шелк кириш керек, анын үстүндө вискоза. Могу тоненький слой, тоненький, абдан жука слой жүн негизи шелкту дагы вискозаны дагы мындай бириктириш керек да, ортосунда жатыр мына. Бул шелк жибек, Маргеландын жибеги. Өзбекстанда производство болот, Маргелан шаарында. Бул жибек менен бул жүн. Анан үстүнө да вискоза салынат. Ошондо мына жүн кандай десем клейдей да, бириктирет да, ошо үч материал биригип калат. Жибек, жүн,
вискоза, анда бирке жип. Ошонун баары деген мына тоненький жука 50 грамм жүн кошот да. Анан бул 2,5 метрдик шарф болуш керек. Ну хотя бы 2 метрдик шарф болуш керек да. Мунун киришине карайбыз. Киришине кантип киргизиш керек да. Мунун баары деген мына жука жүн кирип, баарын бириктирип, эч жери жуунбай, и еще бул деген жеңил болуш керек. Аябай жеңил болуш керек. Эми 100 грамм жүн, бир 50 грамм 30 грамм неме анан ченеп көрөбүз. Много шелк, 3 метр шелк 3 грамм эле болуш керек, ашып кетсе. Андан деле эме болбойт. Көп болот. Ну 5 грамм мейли. Округлять этип коелу. 5 грамм шелк, 100 грамм жүн и бир 30 грамм эме жүн кетет. Ой, эме вискоза кетет. Ашып кетсе, может, 30 грамм, адан ашык деле болбойт. Но 50 грамм деп коелучу, эми 150 грамм вискоза бирке оорураак болот да. 150 грамм мейли. Эми бул моюнуңарга мындай эме болбойт. Оор болбойт. 150 грамм шарф. Эми синтетика шарфка караганда бул эми намного жеңилирээк и пайдасы да көбүрөөк. Могу жака кызыл жагына тийгизбейбиз. Мен тиги жакта раскладка кылганда атайлап ашырганмын. Ашырып, бияка оодарганда ал дагы кошулган жери калың болуп калбасын деп. Ортосу. Ошо бияктан болсо азыр биз толщинасын регулировка кыла беребиз. Эметип. Мынакей ушинтип биз 90 градуска жүндү салып беребиз. Жүндү салып, анан кийин мына 3-чү рядын кылып атам. Мындай биринчи мен мындай салдым жүндү, экинчи рядды мындай салдым. Эми 3-чү рядды мындай, анан 4-чү мындай, и ошол менен тети жака жеткенче. Мен азыр камераны өчүрөм. Бул эми однообразный эле эме да, түшүнүктүү эле. Ошо жүндү раскладка кылабыз, бир жарым саат раскладка кылам, анткени бул жука, аябай жүн да. Анан шашпай, астан бүт регулировка кылып, негизи бул шарфтын жасаганы эң эле кыйыны бул раскладкасы калыңдыгын билип алыш керек да. Ошон үчүн эми анан мен вискозаны салып атканда дагы сиздерге ошондой вискозага мен көбүрөөк убакыт бөлөмүн. Мен полный раскладка кылдым, эми вискозасы калды. Вискозаны деле биз эме кылыш керекпиз. Могу мындай вискозанын өңү, розовый вискозанын өңүн алып, анан жука кылабыз. Муну делечи аябай жука кылабыз, эч бир эметпей. Анан могу жери кошулган жерин өзгөчө көңүл буруңуздар ошол жерге. Ак жүнү көрүнүп калбасын. Ошол жерге акырын вискоза менен бекитиш керек да. Бекитип, ушу бир сыра ушу кошулган жерин бекитебиз. Наркы жагында бул деген шарфтын экинчи бети. Экинчи бөлүгү да, бет эмес, экинчи бөлүгү. Астына жана биз эме салганбыз, маргеланский шелк, анан үстүнөн мен могу жүндү 50 грамм жүндү ченеп, 50 грамм адан ашырбагыла, оор болуп калат, калың болуп калат, оор болбойт, калың болуп калат. Ошон үчүн мен өткөндө эме кылдым, ушундай эле шарф кылдым, болгону неме 90 граммдан коштум да, 80 грамм болду. Кескенден кийин, эметкенден кийин 80 грамм болду. Эме бир жагы, экинчи жагы 80 грамм, ошол менен жүн бир болжолу 160 грамм кетти да. Бул эмесин болсо, бул шарфты болсо, бул деле заказ болгону буну эме деп атат, жеңилирээк кыл депчи. Буга эме мен жукарак кылам. Өзү шарфтын жанагы салынган өзүнүн эмеси бар да, эрежеси бар. Ошо 100 грамм эмелерин четтерин кескенден кийин дагы мүмкүн дагы кезилет. 90 грамм кетеби, 90 грамм эме жүн жетеби, ошондой кылып расчет кылып атам да азырчы. Азыр мен вискозаны аябай жука кылыш керек. Вискозаны делечи мына моундай кылып, мынакей көрүнүп атабы сиздерге мына. Калың салынып калбасын, анткенде бешөө бири-бирин эметкенден кийин эме болуп калат. Кирбей да калат жука жүнгө. Калың вискоза салып койсоңуздар кирбей да калат.
кириши да оор болот. Вискоза вообще кирбейт. Бул жөн эле жанагы өсүмдүктүн волокналары да, бул деле растительные волокна деп айтылат. Вискозаны натуральный болгондо бул Троицкий фабрика булардын баарын башка өңдөргө боеп чыгарат. Ошон үчүн эме кылыңыздар. Аябай вискозаны жука салганга эме аракет кылыңыздар. Так. Ушинтип эле салып беребиз. Орустар айткандай хаотично эле. Бул эметкенден киргенден кийин вискоза тармал болот. Анан тармал болуп, чачнакалып, эменен баягы уже кийиздин өзүнүн сүрөтүн дагы фактурасын башкача кылып, көзгө да караганда, кол менен кармаганда да башкандай эмерет да. Сүрөтү да башкача болуп калат. Бул эмне деп көбү сурайт, бул эмне болгон жүн деп. Бул жүн эмес. Бул вискоза десем, вискоза деген эмне деп түшүнүшөт да. Бизде эме вискоза менен эме жүнгө аралаштырып, эме гана кирип атат да. Вискоза менен иштегенде көбүнчө жана жибек менен жүн, вискозаны аз эле эметишет. Мен өзүм негизи вискозаны жакшы көрөм, анткени вискоза менен мен сүрөт тартам, вискозаны кийимге да аралаштырам, жылтыратып жашнакай кылып эметет. Эми бир аракет кылып туруп, бирге менет кылып туруп Бишкекке барып алып келип алсаңыздар, Бишкекке барганда ошол жерден таап, издеп, вискозанын түрлөрүн алып алып, мага мисалы 1 килодан ашык алып келсем, кандай сүрөт тартпайын, иши канчага жетет билбейм, иши алып келип коемун, мен өзүм деле мындай карап турам да. Уже алып келиш керек экен. Же Бишкекке барганда үйдө вискозам бар болсо деле барып, жана орустар айткандай на всякий случай деп туруп алып алам да, тапсам. Кээде таппай келем, кээде табамын. Ошон үчүн ар кандай шарттар менен, ошон үчүн по возможности кандай табылса ошондой алганга аракет кыламын. Бул таза болбосо бир 500 грамм кылып алып келгенге аракет кылам да, барган сайын Бишкекке. Үйдө туру берсин депчи. Мен эми такай иштеп аткан айым мына ушу столдун тегерегин эле айланып тегерегин эле кечке ушу турар менен эле ушу столдун тегерегинде эле жүрө берем. Жумушумду кыла берем, чарчасам ушул бойдон калтырып коем. Барып үйдөгү жумуштарымды кылып, чарчасам эз алып, чайым ичип, башка жумуштарымды кылып, кайра эле ушул жерге келип туруп жумушумду улантып беремин. Ошон үчүн мага вискоза дагы, жүн дагы, жүндүн түрлөрүн бүт мен ошо дайындаганга аракет кылам. Өзгөчө жана маргеланский шелк деп коет. Эми маргеландын жибеги. Аны дагы жок болуп калса, ошо вискоза менен шелк жок болуп калса, мен үчүн чын айтканда уже трагедия. Ошон үчүн мен өзүмө мындай запастап алып койгонго аракет кылам да. Чынын айтканда сүрөттү тартпай калам, тиги башка жумуштарымды да кыла албай калам. Бирдемке жетпей эле анан алып койгонго аракет кылам да. Ушундай көңүл буруп, азыр мына карабайсыздарбы, эме эшик деген суук болуп туруп, күндүн нуру да жетпейт. Эмени ушундай өңдөгү вискоза менен ар кандай сүрөттөрдү тартып эметсе болот да. Ошон үчүн вискозаны алып туруш керек, мына эмеге кошконго, жүндүн үстүнө кошуш керек. Бул да жылтырап, анан да тармал болот. Киргенде тармал, өңүндө тармал болуп калат. Тармалданып. Мынакей, ушинтип жаза бериңиздер. Мен азыр вискозаны кантип салат деген тема болбосун деп, мен баягы жүндүн раскладкасынан да экономить этип, башка жагынан да экономить этип, муну сиздерге көргөзүп берейин толук сетканы жапканга чейинчи.
үстүнө. Анан уже нар жагында эме киргизгенде, жүн киргизген эме түшүндүрүп деле кереги жок. Бул деген жукка жай акырын эме сетканын үстүнөн мочалка менен, колуңар менен перчатка кийип алып деле сүрүп эмсеңиздер болот. Нардан бериден уйпала берсе, өзү негизи көрүнүп калат да киргенин. Анан переувалка кылбаш керек. Өзүнүн коэффициент увалкасы бар, ошондон переувалка болуп калбасын. Недовалка, анан переувалка деген ушундай бар да, кирбей чала киргизген да жаман, анткени мына вискозалар да чууруп, эме жүнү да чууруп бер жака чыга берет. Анан өтө перевалка кылып салса, бул деген шарф да, палантин да, бул деген өзүнүн жанагы жумшактыгын, анан өзүнүн жанагы эластичность деп коет, ошонусун сакташ керек да. Ушундай нерселердин баарын эми бүт норма болуш керек. Недовалка менен перевалка болбой, бүт нормасы менен болуш керек. Карап неметип туруш керек. Сиздер эми баягы баары бир биз деген жүндүн кийисинин арасында чоңойгонбуз, биз аралашып эметкенбиз, биз билебиз жүндүн сапаттарынчы. Кирген, кирбегенин деле сезебиз жүрөгүбүз менен. Анткени биздин апаларыбыз, тайнелерибиз, чоң апаларыбыз иштеп жүн менен. Бизде кичке кезибизден эле бизде мындай зрительный память деле бар да. Ошол сезилет да, болду, токтотолу деп. Анан да мен сиздерге түшүндүрөм, кантип санаш керек. Бул киргизгенден мен сиздерге жана көк пакет клеенка салдык го, ошого салып дагы көргөзөм. Мындай эле бир биягынан 20 сантиметр, биягынан 20 сантиметр кириш керек да. 20 сантиметр уже почти эме жарым метр. Өзү 3 метр, раскладкасы 3 метр болуп атканда мен 2,5га кетириш керекмин, жеткириш керекмин да, ошо менен да ченеп көрсө болот. Жок, мен билбей жатам, мен түшүнбөй жатам, кирген кирбегенин түшүнбөй жатырым дегенде, раскладка 3 метр болгондо 2,5га чейин метр менен карап турсаңыздар, 2,5га чейин увалка болуп калса, анда уже болду. Ушул моментте муну жакшылап самынын чайкап, ызык сууга, 5 литр ызык сууга бир чоң кашык уксусту куюп, анан кийин ичине чылап коюш керек шарфты. Анан шарфты чылап койгондон кийин суусу муздаганча турат. Эми бунун баарын жазгандан чарчайсыздар. Чарчап, чай ичип, нары бери эметип, бир аз эзе алып дем койсоңуздар, анан кайра чыгарып, так эмени шарфты эмеге ороп, мындай эме кылып туруп, анан кийин пакетке салып, ак пакетке, сүрөтү жок пакетке салып туруп, анан кийин мантышницага ызык суу куюп туруп эле мантышницанын ичине дагы бир 50 мүнөт парга бышырып салыш керек. Ошондо жүн бышты болот да. Негизи мен тайнемачы жүн бышы элек, жүн бышпай калыптыр деп. А мен таң калып жүрчүмүн, бул эмне деген. Казанга салып эле, анан улам чыгарып текшерип эле, өңүн карап эле ушинтиптчы да. Кийистерди баягы боекко салганда, бышы элек деп. Анан анда делечи казандан чыгарып алып туруп, анан кайра дагы биз жана нары тоголотуп, бери тоголотуп эле чыканагыбыз менен базып эле ушинтип атышкан. Анан ошо тайнем ошончу да, анан эми муну деле биз ушундай кылыш керекпиз. Антпесе жанагы кылдары чыгып, чала бышып калса, жүдөтүп, кийимге жабышып, ошондой болот. Негизи мына бышырып, жүндү бышырыш керек да, жакшынакай алып. Ушинтип, анан кийин вискозаны салып беребиз. Бир аз убагыңарды алам, жакшылап көрүп алыңыздар. Анткени ушу вискоза сиздерге көп суроо берет экенсиздер. Кайерден сатып алса болот, вискоза деген эмне, вискоза эмнеге сиз колдоносуз деген суроолорду көп, WhatsApp'тан да суроо көп бересиздер. Вискоза деген бул
эмне матабы же кандай деп. Ана ошол мына минтип караганда жүнгө эле окшош бирдемке, бирок бул өзү самостоятельно кирбейт. Жүнгө аралаштырып киргизет муну. Анан бул жүнгө салганда бул сүрөт берет. Ар кандай сүрөт берет. Сүрөт жана турнанын сүрөтүн, чабалекейдин сүрөтүн, ар кандай сүрөттөрдү салса болот да, ошо мененчи. Мен вискозаны негизи жүнгө аралаштырганга аракет кыламын. Панолорду кылганда деле аралаштырам бир-аз. Панолорду көбүнчө натуральный өзүн баягы боелбогон неме менен колдоном, бирок вискозаны баш өңүн берсин деп ак жүнгө аралаштырып, мындай аралаштырып, тигиндей аралаштырып, ошо эметип беремин. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мынакей могун баарын ушинтип кылып беребиз. Мен өзүм кухняда столду жасатып алып, кухняма койдургам. Бунун баары деген ошол жерден иштей беремин. Вискоза деген ошол мынакей. Деп колго жүндөй кылып эле мынтип акырын жугуп кое берет. Өзү негизи эмени шарф жасаганда көбүнчө жөн эле жанагы жибек кездеме, андан кийин эмени жүндү колдонушат. Анан жукарак кылып, гүлдөрдүн сүрөтүн салып, жалбырактардын сүрөтүн салып, бул деген шарф эмес, бул деген палантин. Палантин деген бул жанагы жүнү тегиз салынат. Беркинде жеңил шарфтар эмес. Шарфтардын түрлөрү көп да, эми бул бир шарфтын бир түрү, болгону эмеси калыңыраак, анан узунураак да болот. Ийиндүүрөөк да болот. Көйнөктүн үстүнө жабынып алып, башыңыздарга деле салып алсаңыздар болот. Болгону жакшынакай алып киргизип, кирсин жүн жакшынакай болуп. Шашпаңыздар, вискозасы да жакшы кирсин. Бүт бышырып, уксуска салып, кайнатып, анан кийин мантышницага дагы бир сыра аябай жакшынакай кылып туруп, бир 50 мүнөт кайнатып, парга, ызык парга, тим эле ызып, ып-ызык болуп эметиш керек. Кайра мунун баары деген эмеден жанагы бууга муну бышыргандан кийин муну эмеге чыгарыш керек. Буга салгандан кийин мантышницадан чыгарып, анан кийин кайра уксустун жууп, жылымык сууга уксусун жууп туруп, анан кийин кайра дагы бир сыра эмеге, трубага нарыдан бериден айландырат да. Мен ошол процесстердин баарын азыр көргөзөм эметип бүткөндөн кийин. Азыр бул видеодо мен сиздерге раскладкасын көргөзүп атам, кантип вискозаны салат. Мынакей баш бир өңү бүттү, толук салынып, эми мына розовыйдын ачык өңү. Мунун баары азыр бири-бирине кошкондо көрүнбөй деле билинбей калат, бирок кургагандан кийин сезилет да, өңдөр айырмасы билинип калат. Бири-бирине кошулган айырмасы билинип көрүнүп эле калат. Мынакей могу жакта четтеги кошулган жерде ак жүн көрүнбөш керек, мынтип бекитип коюш керек. Башка жагынан чыкса да ошол жерден жүн чыкпаш керек. Анткени эки палантиндин эки жанагы бүктөлгөн жери болуп турат да, ошо бүктөлгөн жерине, могу жердин кырына көңүл буруп коюш керек. Ак жүн бөлүп койбосун да, көрүнүп. Кошулган жери киргенден кийин эч бир эмеси көрүнбөш керек. Мындайын бул эмесин, бул өңүн, могу өңүн биз акырын ар кайсы жерде хаотично ыргытып беребиз да, ушинтип таштап беребиз. Жабып, агарып калган жерлерине, жүн көрүнгөн жерге кое бериңиздер. Ушинтип баарын таштап вискозаны эметип, баягы жүндү суулабай эле
вискозанын үстүнө салат. Вискозанын үстүнө салып, анан кийин бул жанагы сулаганда ошондо дагы бири-бирине кирип кетет да. Эмеси бул жүн жука болгондон кийин вискозаны үстүнө ушинтип салып, бекемирээк жылысын дейт да, бекемирээк жылысын дейт. Эме бекемирээк мындай кирсин дейт. Вискозаны азыр 5 түрүнө кылабыз. Бул розовыйдын 2 түрү. Андан кийин дагы темно-фиолетовый, бордовый, анан бирке көк. Ошондо баардыгы бир эметкенде и волокна бир направленияда таштаганда баардыгы тармалданып өзүнчө. Анан шарф эми мындай узундан болгондон кийин ошо волокналарын да узун таштайбыз. Сүрөтүндө көрүнүшү да куюлуп, ылдый жака төгүлгөндөй болот. Ошон үчүн бул мындайынан салбагыла, мындайынан салгыла. Сүрөтүн ошондо биз мындай кылып эметебиз. Шарфка ылдый жака төгүлө тургандай кылып таштайбыз да. Анткени вискоза тармал болуп, анан бир эмелери кылдары бир тарапка карасын. Тармал болуп. Кээде мен мындай ар кандай градустар менен же болбосо баягы айландырып, ошентип эме таштаймын, вискозаны ушундай салып эметем. Ар кандай фактура боло берет. Сиздер вискоза менен негизи сүрөттү аябай өзүңүздөр каалаган сүрөттү салсаңыздар болот. Колуңуздар менен эле ушу вискоза волокналарын ар кандай направление менен мындай крестик кылып, же тоголок кылып, же болсо баягы мындай кыйгачынан салып, мындай кыйгачынан, же жана 4 бурчтук кылып бири-бирине кое берсеңиздер, мунун сүрөтү да ошондой түшөт. Башкача болуп сүрөт түшөт да. Мынакей могу эмени вискозаны ушул бир кичинекей вискоза болуп туруп, азыр могу 1,5 метр жерге биз ар кайсы жерине таштап, аралаштырып жеткириш керекпиз. Ошон үчүн мен астан алып, астан чымчып, дагы да мына көргөзөм. Мына көрүңүздөрбү? Мына агыраак жерден көргөзөйүн. Ошончо эле вискоза кетет. Вискозаны анан кийин жибекти жүнгө эмне үчүн кошот? Жүн өзүн киргизгенде өзү мындай каткалат да, ала киз кандай каткандай болуп, кийиз болуп эле көрүнөт. А вискозаны аралаштырганда бул уже кездемедей болуп калат. Нуно-войлок деп айтылат. Ошо нуно-войлок болуп өзү көрүнөт, чачнака болуп. Анан кийин эметет. Эмеси калдайбай, моюнга да жакшы айланып, эмеси болот да. Жашнакай болуп калат. Мен эми кухняда иштеп аткандан кийин мен үй бүлөм нары бери базып, ар кандай үндөрү чыгара берет. Эми мен эчтеке кыла албайм дегендей, сиздер көңүл бурбаңыздар. Мынакей. Үйдө эч ким жок болгондо иштегенге аракет кылабыз. Эртең менен эрте туруп, же түндө. Мен азыр уже эртең менен эрте турганга аракет кылып атам. Мынакей. Мынакей. Мынтип баарын эметебиз. Мындайынан салабыз. Мынакей. Бүт ушинтип сала беребиз. Ошо вискозаны жеткириш керек. Мен раскладкасы чоң болгондон кийин, но столду айланып тегеренип эмете берем. Сиздер болсо угу бериңиздер. Мен айтып турамын.
ушинтип вискозаны түшүнүктүү эле болуш керек. Мен түшүндүрүп эметип атам. Если түшүнбөсөңүздөр WhatsApp деле бар, WhatsAppка чыгыңыздар. Таза болбосо ушул эмеге жазып койсоңуздар болот. Видеону астына эметип койсоңуздар болот. Бизге катталыңыздар. Биз азыр ушу видео съемкаларды кылып, ушул эметип YouTube'га чыгарып, көргөзүп, бүт бекер сабактардын баарын өткөрүп атабыз. Биз менен бирге болуп, биздин YouTube'га кириңиздер. YouTube эмесин бизге монетизация кылганга чыгайлы деп аябай азыр аракет кылып атабыз. Анткени бекер сабак болгондон кийин өзүңүздөр бүт түшүнүп атасыздар да, кандай шарт менен, кандай максат менен бүт биз иштеп атабыз. Баары тиги сиздерге бүт көргөзүп эметип беребиз. Эми ошо буюрса, мисалы могундай эле бүт кездемени мен азыр сиздергечи Палантин көргөзүп атам. Ушундай эле кездемени жазып алсаңыздар, бул эметкенден кийин эле кадыресе жана эме болот. Ушундай эле метраж жазып алып эле анан кыркыт көйнөк тигип алсаңыздар болот, же жана пальтолорду тигип алса болот. Анткени есть эме бесшовный деп коет, валяние. Ана тигилбей эле бүтүн эле эме шаблон үстүнөн жүндөрдү эмет. Анда көргөзөм. Анан эме вот по ходу азыр эме Палантин кылып аткандан кийин мен сиздерге көргөзүп коеюн. Ушундай эле кездеме кылып аласыздар, андан кийин лекал салып эле кыркып эле машинкага тигип жанагы швейниктер билет кантип тигишти. Ошо швейниктерге ылайыктуу да, негизи убара болуп эметпейм деп мындай эле туруп алып эле метраж эле эме жазып алса ушундай нерселерди мен көп көрөм. Кээ бирлер мен чоң буюмду кыла албайм, мага оор, мен белим ооруйт, мага кереги жок деп анан ушундай эмелер менен мындай кыска эле ушундай эле эмелер жасап, анан остатокаларын дагы баарын использовать этет. Сумка жасашат, курак кылып коет да, эме кесилген жерлерин баарын курак кылып. Ушундай эле кездеме кылып, анан кийин эмени кездеме кылышат. Андан кийин кездеме кылгандан кийин кесип алышат. Так. Көрүңүздөр экөөң, мынакей, байкадыңыздарбы? Эми мен моундай фиолетовый деп коет. Ошол өңдү кошом. Унутпаңыздар, кайсы өңдүн артынан кайсы кетип атат. Эки бети тең одинаковый болуш керек. Бүт одинаковый болуш керек, окшош болуш керек. Бир жагы башка болбой. Деп азыр жашнап калып туруп, ушу эмени фиолетовый өңдөн дагы ушинтип аралаштырабыз. Анан бул киргенден кийин ак жүн дагы астынан бир жака чыгат. И баары бир бул эме мындай, кандай десем, бирке өңдөрү разбавляться этет. Өтө мынча кызыл болбойт, өтө мынча фиолетовый болбойт, розовый болбойт. Потому что астындагы ак жүнү эметип атат да. Баары бир өзүнүн эмесин билдирет да. Пайдасы тиет ак жүндүн. Негизи ак жүндү мындай айтат, эме баягы ак жүн бир жака чыгат, анан жана плесиндей болуп калат, анан инийдей болуп калат, жакшы көрүнбөйт деп. Бирок мен ушинтип өткөндө бир шарт эметсем, могу өзүнүн вискозанын да боектору ак жүнгө өтүп, анан нейтрально болуп калды да, мындай ич жагы бул жакта беттеги өңдөр менен окшошуп, өтө мындай апапак болуп ичи эметкен жок да. Анан мен ичине дагы бирке эме жиптен салдым, разбавлять этип. Всё равно эмесин ойнойт да. Жип деле бир өзүнүн өңүн берип, башкача фактура берет. Эми ушинтип эметип берсе болот. Сиздер ар кандай коркпой эле жаза бериңиздер. Жаңы жасап, жаңы үйрөнүп келаткандарга эч мындай эме кылбаңыздар, эчтемкеден коркпоңуздар. Чынында бирөө жарым сиздерге туура эмес кылып атсың, мындай анандай десеңиздерчи, эметип бериңиздер. Анткени бул жерде опыт деген бул убакыт менен келет да.
Анан кийин сиздер канча көп жазасаңыздар, ошончо көп опыт болот. Анан бир жолу жасаптыр, анан бир жолу жасаган эмеге баягы эч кандай эме, даже кандай десем, өзүңдү оюңду да айтканга акың жок да. Анткени адам деген үйрөнүш керек, жасаш керек, көрүш керек. Анан кийин опыт келген сайын, мисалы биринчи шарф менен экинчи шарфтын айырмасы бар, экинчи шарф менен 100-чү шарфтын айырмасы бар. Ар бирөө окшош болбойт. Дал ушундай мага жасап берчи дегенде эч качан бир окшош болбойт. Эки окшош жүндө жасалган эки окшош буюм болбойт. Же кийим болбойт, же буюм болбойт. Ошон үчүн эжекелер коркпоңуздар, жаза бериңиздер. Эметип ар кандай эксперименттерди кыла бериңиздер. Сиздердин колуңуздардан чыккан, даже бир аз бир жери туура эмес болсо, бир жери жыртык болсо деле ошол жерге сайма сайып, мулене жип менен мисалы сайма сайып, же ирис жип менен сайма сайып, ошол жерин оңдоп, анан кийин жанагы өзүнчө бисер деп коет, мончоктор, ошолор менен баягы эметип саймалап, саймасын салып, башкача өң кылып, башкача бир сүрөт кылып. Анткени бул сиздердин колуңуздардан чыккан нерсе. Сиздер кийесиздер, сиздерге бул кандай болбосун, бул негизи качествого уруш керек, бирок сиздердин колуңуздардан чыгып, сиздердин негизи баягы биринчи сүйүнчүңөр, биринчи бир жасаган эмеңер, анан убакыт өткөн сайын улам жакшы нерсени жасап, абдан сонун нерсени жасап, кээ бирөөлөр биринчи жасап эле ошол менен канча нерсени жасап кетип, канча заказдарды алып, сонун эмелер эметип, мунун баары бүт эле баягы бүт нерсе эмеден башталат да. Биринчи кылгандан башталат, биринчи кадамдан башталат. Ошон үчүн эч нерседен тартынбай жаза бериңиздер. Үйрөнүңүздөр, баягы улам жанагы повышение квалификации кылыңыздар, өзүңүздөргө өзүңүздөр экзамен кылып, өзүңүздөрдү өзүңүздөр мактап, ал да керек, азаматсың, ушундай кылгын, сонун деп. Анан өз колуңуздар менен жазап алып, белек кылып, ар кимге жакын туугандарыңыздарга, кичинекей наристе балдарга ушундай кылып төрөлгөндө, бала көрдүгө барганда колуңуздар менен жазап, жакшынакай кооздоп алып барсаңыздар, бул негизи чоң аябай эме жетпес нерсе да. Ручная работа деп мунун баары бөлүнөт, мунун баары бааланат. Анан кийин баягы синтетика эмес, 100% натуральный жүн, бул деген дагы денеге жагымдуу, баланын денесине жагымдуу кандай сонун нерселер жасаса болот. Пинеточкаларды, ар кандай жана чапандарды, бүт ошолордун баарын жасаса болот. Жазаңыздар, үйрөнүңүздөр, кылыңыздар, эч нерседен тартынбай. Мынакей ошо вискозаны жакшынакай кылып ушинтип салып алсаңыздар, көрүңүздөрбү, уже көзгө көрүнүп, башкача бир кезде менен сүрөтү болуп чыгып атат. Мунун баары деген анан кийин киргенден кийин кийиз негизи тим эле тармал кылып, сонун кылып, мына вискоза экөө бир башкача эме берет, сүрөт берет. Бул эмне эле деп сураганда таң каласың да, бул эмне, каяктан муну эмне кылып жасайт деп сурасаң, мен аябай эмтем да, түшүндүрүп, отуруп алып айтып, бул вискоза деген мындай болот, вискозаны минтип кийизге аралаштырса ушундай сүрөт берет, ушинтип сүрөт тартса болот деп мен аябай түшүндүргөнгө аракет кылып эметем да. Анан ошол бекер сабактарды да сиздер кабыл алыңыздар. Ошо ютубтагы баарын чыккан эмелерин баары мен 40 кыз деп ютуб каналын атын коюп, аябай көп мани кылып атам ошол атына. 40 кыздан ашык эме Канекей эненин жанында 40 кыздын мыкты кыздары эме жүргөн. Ошон үчүн мен ушул атка аябай чоң мани берип атам. Ушул бүт үйрөнүп, биздин кыздарыбыз, биздин айымдарыбыз, биздин ошо Кыргызстанда жашаган же башка өлкөлөрдө жашаган айым аттуулардын баардыгы чебер, аябай колунан бүт нерсе келген, жакшы нерселерди жасаган, кол менен бүт эметкен,
экологияны сактаган, ошо табигаттын бир жакшы немелерин баарын сактаган, балдарга, кыздарга жакшы үлгү болгон болсун деп мен ошол 40 кыз деген эмеге маанини көп берип атам. Менин YouTube канал 40 кыз. 40 кыз деп катталыңыздар, көрүңүздөр биздин видео роликтерди. Жаңы тартып, жаңы үйрөнүп келатабыз. Бирок ошо сиздерге ошонун баарын көргөзгөнгө аракет кылып, колубуздан келишинче баягы качественныйраак кылайлы деп видеосъемкаларды жасап ушинтип атабыз. Анан кийин мынакей вискоза менен кантип иштеш керек экен. Башында биз кара жүндөн баштаганбыз, чарба жүндөн. Ошо чарба жүндү кантип иштетсе болот деп, чарба жүндөн эмне жасаса болот деп эметкенбиз. Эми болсо ушундай жанагы моундай жүн менен жука тездеме кылып, жука палантиндер жасап, ушундай жүндөн тиги пальтолорго чейин жасаганды, көйнөктөрдү жасаганды, ар кандай сонун чермелер жасаганды бүт ошо видеосун тартканга аракет кылабыз. Азырынча ошо жаңы биз ошо палантинден баштап, палантин кантип жасалат, ошонун эрежелерин көрүп, эметип жазап көрүңүздөр. Сиздерге ошонун баарын тартып берип атабыз. Биздин видеолорду көрүп, суроолор болсо жазыңыздар. Мынакей биз азыр фиолетовый өңүнө өтүп, фиолетовый уже байкап өңү башкача болуп, башында эмне кып-кызыл, эмне ушундай да палантин болобу деген ой жаралгандыр. Азыр улам башка өңдөрдү кошо бергенде өңгө кирип, башка эмени сүрөттү башкача кылып келатат. Мынакей муну да жука кылыш керек, өтө калың кылбай, бүт салып бериш керек. Ушунун баарын ушинтип салып, мен мынакей сиздерге тартып берип атам, бүт көргөзүп. Вискозаны кантип салат деген суроо болбосун деп, бул ушу вискоза салганга мен сиздерге убакытты, эфирный убакытты көбүрөөк берип атам. Көрүңүздөр. Мынакей негизи бир эметип алсаңыздар, бир көрүп алсаңыздар, анан кийин мен билем, ушундай мындай жасалат. Жасабасаңыздар да көрүп турсаңыздар, бул эсте кала турган нерсе. Анан бир күнү биздин роликтерди ачып, көрүп, материалдардын баарын заготовка кылып алып, анан көрсөңүздөр, көрүп жазап, көрүп атканда эле жаза берсеңиздер, бүт ошол жерде мен ошо палантинге керектүү бүт эрежелерин баарын түшүндүрүп берип атам. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кантип увалка кылыш керек, ошонун баарын көргөзүп беремин. Негизи мунун сүрөтү аябай мындай, кандай десем, сыймакай, гладкий болуш үчүн биз анан кийин муну башкача илейбиз. Трубага эмеге салып, анан айландырабыз да, бүт жагынан айландырып кыла беребиз. Так, мынакей ушу фиолетовый бүттү. Эми болсо моундай бордовый өң бар. Мынакей бордовый. Муну биз азыр үстүнөн салабыз. Мынакей мынтип. Буну деле себелеп астан салабыз, анан кийин уже вискоза полный жабылды. Просто буну себелейбиз азыр. Мынакей. Так. Эми ушул өңдү кошкондон кийин башка өң болуп чыгат. Көрүңүздөрбү, мен бир аз эле таштадым. Эмеси сүрөтү башкача болуп келатат. Андай деле көп сала элекмин. Сүрөтү өзгөрүп, өңү өзгөрүп, башкача болуп келатат. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Так.
мындайынан уже өзгөрүп келет. Мына бурчту көрдүңүздөрбү? Өңү башкача болуп келатат. Ошо вискозанын ушунусу жакшы да, жылтырап дагы, анан өзүнчө бир башкача өң берип, жашынакай болуп, сонун болуп калат. Мынакей. Эми мен азыр канча вискоза кетти, кийин анан кургагандан кийин мен сиздерге баягы жүндүн весин билем, канча вес болгонун. Анан кийин ченейбиз, готовый шарфты бүткөндөн кийин шарф эмени палантинди ченеп таразага салабыз, анан мен сиздерге айтам, вискоза канча грамм кетти. Убакытты кетирбей улам вискозаны ченеп, анан муну ченеп, тигини ченеп, кээде болот вискоза ашыгыраак болуп калат, кээде ченегиңен азыраак болуп калат. Ошон үчүн вискозанын канча грамм кеткенин бүткөндөн кийин ошондо полный айтып берем да, канча грамм кеткенин. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Сүрөтү башкача болуп келатат. Бул эми уже 4-чү өң. Эми бул киргенден кийин тармал болуп, анан жүн менен аралашкандан кийин да башкача өң берет. Ошон үчүн баягы кире электе сол экен, кээде ойлойсуң, тим эле сол нерсени жасап атам деп, анан киргенден кийин кээде өңү ушундай бир демке болуп калат, анан кейип отуруп каласың. Боёш керек болуп калат, айла жок, боёш керек. А кээде ойлойсуң, бир кызыктай өң болуп калды, киргенден кийин карасаң, тим эле өзүнчө бир эме. Ошон үчүн азыркы результат анан бүткөн результаттын айырмасы бар да. Кээде мен жаза электе эме мактабайм дегендей, бирок муну пробниктерин көргөнбүз, өңү жашынакай болду. Ошон үчүн жана айтат да, пробник жазагыла депчи. Мындай эме 30 сантиметр жүндү салып анын үстүнө ошо кандай өңдү кааласаң, ошо вискозаны бир өңүнүн үстүнө бир өңдү оштурсаң деле өң башкача болуп калат. Мисалы, мына темно-бордовый алдыга салып турган үстүнө розовый салсак, башка өң болуп калмак. Же фиолетовыйды оштуруп койсо, тоже башка өң болуп калат. Ошон үчүн ойной бериңиздер да, эме менен, бул эме вискозанын өңү менен ойной берсе болот. Поиграй цветами деп коет го ошол. Мынакей. Бул мынагы наркы бетте, берки бетке салган вискозанын негизи граммын ченеп аласыздар. Мисалы, болжолу лентаны аласыз да, анын 2-ге бөлүп коюш керек. 2-ге бөлүп, анткени бир жагына, мисалы, темно-бордовыйды көбүрөөк салып, бир жагына азыраак салып, эметип койсоңуздар дагы шарф окшошпой калат. Ошон үчүн мен эмесин болжолдоп 2-ге бөлүп алам. 2-ге бөлүп, андан кийин эметемин. Особенно жана вискоза, азыраак вискозалар болот го. Бепке эле бир 30 сантиметр калып калат, же канча сантиметр калып калат лентасы. Ошондо 2-ге эле бөлөм. 2 нерсеге керек болсо мен 2-ге бөлөм. Мисалы, шарфтын мына эметтик да, кайрыдык да. Бул бир жагы, наркы жагы эме башка жагы. Бирок бул эме кескенден бир целый полотно болот. А целый полотно болгондон кийин муну негизи эме кылыш керек, тегиз кылыш керек. Бир жагы кызылыраак, бир жагы бозураак болуп калбасын да. Анда учет кылыңыздар мейлиби, бүт карап эметип. Эмени бир жагына бордовыйды көбүрөөк салып калсаңар, темныйраак болуп калат, бир жагы светлыйраак болуп калат. Эми бүткөндөн кийин мойнуңа ийилгенде эчтеке деле анысы билинбейт эле, бирок мындай өзүңүздөр үчүн эле да. Ошонун баарын кыла бериңиздер, коркпой эле. Сонун нерселердин баары деген эмеде болот. Бүтөр менен көрөбүз. Мен пробник жасагам, ошон үчүн айтып атам да, бул өңү жашынакай. Биз пробник жасап, бир сыра көргөнбүз деп. Вискоза негизи колуңар кургак болуш керек.
эметип мына электризоваться этет деп азыр менин колума вискозалар ээрчип уже иштегенге жүйүтөт деп атат. Перчатка кийгиле деп айтылат. Перчатка кийсеңиздер болот. Бул эми кыш перчатка кийсем колдорум баарын оорутуп, мен өзүм перчаткадан качып турам да, эми анткени азыр не перчатка кийбейсиң, анан перчатка кий деп айтып үйрөтпөйсүң деген да болбосун да. Мен бул өзүмдүн эмем. Сиздер медицинский перчатка кийип алып иштесеңиздер болот. Бүт өзүңүздөр кандай кааласаңыздар ошондой иштесеңиздер болот, эжекелер. Не принципиально, прям мен айткандай энтип. Кааласаңыздар башка өң кылыңыздар, кааласаңыздар башка узундугун башка кылыңыздар, кааласаңыздар кыскартыңыздар. Бүт өзүңүздөрдүн эркиңер. Мен болгонум но принцибин эле көргөзөйүн. Анан эме туура эмес үйрөтүп атсаң деп болбосун да. Бул жалаң эле мен принциптерин үйрөтүп атам. Ушундай кылсаңыздар мындай болот. Будан башкачараак кылса да болот. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга караңыздар. Мүмкүн башка бирөөнүн советин угуп, ошол мастердин советтерин угуп туруп, өзүңүздөр жасайсыздарбы башкача. Но эмелерге жаңы үйрөнүп аткандарга сонун эле. Адан нары үйрөнүп кете бересиздер. YouTube деген бар го. YouTube бүт үйрөтөт. Билбегениңердин баарын эле ош жактан билип алса болот. Туурабы, туура эмеспи, билбейм, анан мен ойлойм эми хотя бы ушундай үйрөтсөм, анан калганын өзүңүздөр дополнять этесиздер. Практика аркылуу өзүңүздөр толуктап билимиңерди, каалаган нерсени үйрөнүп, каалаган нерсени оңдоп, каалагандай кылып, бунун баардыгы не принципиально. Мен айтканым тиме закон эмес. Өзүңүздөр оңдосоңуздар болот. Комментарийге жазып, мен мындай кылам, мен башкача кылам десеңиздер, мен аны туура кабыл алам. Эч ким сиздерден эметпейм. Могу жерин сен туура эмес кылыптырсың деп жазсаңыздар да, мен кабыл алам. Анткени мен да өзүм үйрөнүп атам. Өзүм да процесстемин. Өмүрүм өткөнчө үйрөнөмүн. Өзүмөн башка бирөө кызыктуу бирдемкени көрсөм, ошо күнү жазайм мен. Көргөн күнү эле жазайм. Үйдө болсом, келип туруп, шыр эле жазаймын. Жазап көрөм да, анан дагы өзүмкө кошуп коем. Могу жерин мындай кылса болот турбайбы депчи. Ошон үчүн сиздер дагы ошо кылыңыздар ошондой. Дополнять этип, жазап, үйрөнүп, кандай кылыш керекти, эмне кылыш керекти. Бүт не принципиально. Бул өң болбойт экен, мага жакпайт экен десеңиздер, көгүш, боосураак, кандай вискоза тапсаңыздар, эми бири-бирине. Мисалы, мен могу жерге кошконум, бул негизи өздөрүнө мындай бири-бирине жакын өңдөрдү кылдым да. Фиолетовый деле, но бордовый менен розовый менен келишет. Нар жагында розовый, но фиолетовый менен келишет. Много эме болсо розовый, темно-бордовый менен келишет да. Булар эми баягы эмеде жанагы эме бар го. Шашкандын атын да унутуп койдум. Эме колор деп коет. Ошо колорлор бири-бирине, краскалардын өңдөрү, радужный, нерадужный, соответствует, не соответствует друг другу деп ушинтип эметишет го. Ошо келе берет. Берге мен азыр жашылды салсам, же сап-сарыны, же эмени салсам болот. Көк еще болот, көгүш бирке кошуп коем. Боозураак, серый цвет дагы еще болот. Анан мени уже кызыл да болот. Бул жака кошконго. Анан жашыл, башка өңдөрдү мындай ойлонуш керек да, ойлонуп жазыш керек. Кээ бирлер бири-бирине эмтет, отрицать этет, бири-бири менен конфликтовать этет деп коет го, ошондой.
Бирок жасасаңыздар болот. Өзүңүздөр кийсеңиздер, өзүңүздөргө жакса, хоть горошек кылып алыңыздар дегендей. Полоска горошек кылып алсаңыздар. Кимге кандай жагат жаза бергиле. Болгондо мен ошо түшүндүргөнүм ушул да. Мен эмнеге ушул өңдөрдү алдым, анткени мен бирке по цвету деп өңдөш кылып эметип атам. Бүт не принципиально. Өзүңүздөр бүт караңыздар. Раскладкасын да караңыздар. Бир аз жүнүн будан да жука кылам десеңиздер, анда эмете берсеңиздер болот. Эмесин болсо жүнүн будан да калыңыраак кылам десеңиздер болот. Кий алсаңыздар эметиш керек, бирок шарфты өтө калың кылганга болбойт. Жука болсун деп. Мен буну делечи ойлоп атам да, бир аз жакшылап ойлонуп туруп 50 граммдан көбүрөөкпү жүн деп өзүмдү азыр эметип атам. Мүмкүн азыр көрөбүз. Жана суулаганда эме көрүндү. Жука эле көрүндү. Анан киргенден кийин ал бирке калыңданат. 1 миллиметр, 1,5 миллиметр болуп калабы калыңдыгы. Же 2 миллиметр болсо 2,5 болуп калабы, көрөбүз азыр. Жука кылганга аябай аракет кылдым. Бул эми палантин на плечи накинула дегендей, жонуңарга салып, көйнөктүн үстүнө жабып. Азыр кайсы жерге барба кондиционер, кайсы жерге барба баары бир шамал. Жаш өткөн сайын жонуна суу куру берет. Жаш болсоңуздар сулуулук үчүн кийгиле. Как красиво дегендей. Жөнөкөй көйнөктүн үстүнө, бирөөнүн көйнөктүн үстүнө ошону жаап алып, шарф катары башыңыздарга кийип алсаңыздар болот. Бул көп многофункциональный да, многофункциональный. Кыла берсе болот. Кыла бериңиздер. Мына көкөңдү да таштагандай уже башкача. Аябай сонун. Мынакей. Так. Бүтөйүн деп калдым. Раскладкасын бүтөйүн деп калдым. Кудай буйруса азыр көргөзүп берем. Эми шашпаш керек да. Ошо аягында эң раскладкасын аягына келгенден кийин бир үстүнө эмени жабып, анан сүйүнүп, өзүнчө кубанып, суулап. Азыр мен сетканы жабам, анан самында видеону өчүрөм. Анткени сиздер түшүнөсүздөр да. Бир кичине шарфты 2 саат болуп кетпесин. Бул эми кичине шарф эмес, эми бул жеңил эле да, эми башка кийимдерге караганда. Андан кийин 2 саатка чоюлуп кетпесин дагы эме кылайлы. Увалкасы түшүнүктүү эле да. Анан уже мен увалка кылып, уже бүтөйүн дегенде сайып туруп, анан жана труба менен иштегенди көргөзөм. Кантип иштейт. Мынакей, урматтуу айымдар. Оп. Так не делайте. Азыр суусун алып салайын. И так не делайте. Так. Көрдүңүздөрбү, бул азыр суу болуп турам. Абайлаңыздар. Үйдө жалгыз эмес болсоңуздар, бирөөдү сурагыла. Помоги деп. Анткени эң сложный жерге келдик. Азыр жылып кетсе,
шашпай бүт шашпай жазаңыздар. Мына мен кийимиме уже елешип кетип калыптыр. Раскладка. Так. Это мы так оставим. Буну уже аралаштырбагы бул калың болуп кетсин, ара коеюн. Шашпай, акырын авайлап, бүт түздөп, мындайынан жабып. Жардамга сурайын десем, үйдө эч ким жок. Так. Всё. Эжекелер. Урматтуу айымдар. Абдан сонун жерге келдик. Бүт жаптык. Мындай жерлерде тийбейбиз. Кандай сетка жабылды? Биздин максатыбыз эми мына просто баарын жаап салыш керек. Бүт эметип, эч жерин эметпейбиз, тийбейбиз. Андан кийин тазикти алабыз. Самынды алабыз. Суу жылуу болуш керек. И акырын базабыз. О, мочалканын өзүнүн суусу жетет. Былчылдатып 100 грамм жүнгө мындай 5-6 литр суу коротпоңуздар. Албетте ным болуш керек, бирок өтө керек жок. Анан ичинде жүн агып жүрө берет. Клеенкада нары жылып, бери жылып. Бизге андай керек жок. Бизге бул жабышып калыш керек. Жабышып эле ошол максаты. Мына көрүңүздөрбү, мына эч бир былчылдаган жок. Так. Самындаш керек. Так. Ушинтип. Самындап. Самындап. Принципи ушундай. Көрүңүздөрбү, ушундай эле самындап баарын эметип, бул эми полный суу болгондон кийин сетканын ичинен сетка менен мындай жылдырбайбыз, просто суу кылабыз. Сеткасын алабыз, үстүнө клеенка салабыз, анан клеенканын үстүнө жанагындай кылып мен сүрүп, жанагы абаны жок кылып, анан болду, илегенге дайын болот. Анан акырын ушала беребиз, колубуз менен ушала беребиз. Акырын мочалочка менен биринтип базып, кайра колубуз менен анткени бул аябай жука. Болду ошол. Анан трубага айландырган кезде мен кайра саям видеону. Ошол бир жарым саат мен иштейин. Азыр видеону өчүрөйүн. Бүт принципи түшүнүктүү, Бул убакытка чейин бүт мына жүн салганды мен көргөздүм, вискоза салганды көргөздүм, шелкту астына салганды көргөздүм. Эми болсо Увалкасы ушундай эле. Бул эми жука болгондон кийин бат эле кирет. Минтип ушала беребиз. Аяп ушалайбыз дейм эле. Мына көрсөңүздөр, пеночка болуп атат. Бул аябай жакшы белги. Ушинтип пеночкасы менен акырын ушалап, 1 сааттай ушалайбыз, анан трубага айландырабыз. Мынтип. Ошол трубага айландырганда мен сиздерге видеону саям. Мынакей мен жана раскладканын үстүн бүт мочалка менен монтип айландырып, эз алдырып, кайра айландырып, кайра эз алдырып, ушу вискоза менен жүн менен тиги жибек бүт жакшылап кирсин деп ошол эмелерди кылдым. Эми болсо эң важный моменти бул мунун ичинен шаблонду чыгарыш керек. Шаблонду биз азыр мындай кылабыз. Так. Мына жүн кирген сайын суусу чыгып берет сыртка. Эменин үстүнөн, сетканын үстүнөн полотенцени басып турам, сыгып алсаңыздар болот. Кимде моундай стол жок. Стол жок болсо ошондой кылса болот.
жылдырып алайлы, сіздерге көрінсін. Көрінбей қалды, түсінбей қалдық деп. Жақшы болбай қалды деп. Так. Эми, мынау көк клеенка көрініп тұру, ошо көк клеенканың қырынан кезіп беребиз. Шашпайбыз. Кайчы жакшы болуш керек. Бул негизи өзү жакшы, кайчы болгон, самын болгонго бир аз сыйгаланып эметип атат да. Жакшы кайчы алгыла. Оп, мында. Так, мынакей. Мындай обрезкаларды мен ыргытпаймын. Мунун баары кургайт. Анан кийин мында вторичный переработкасы бар. Эми болсо кайчыны алып коелу. Бул тешип жиберет. Авайлап. Могу жакта клеенканы көрдүңүздөрбү? Клеенкасын. Авайлап. Так. Авайлап. Эртелеп кайчыны ыргытып жибериптирим. Так. Мына жерде эчтемкени жуубай, тартпай, чоюлуп кетет баягы. Акырын колду салып. Ага, мынакей. Клеенка мына көрүнүп атат. Эми муну буйруса акырын чыгарыш керек. Көрүнсүн силерге. Аябай аракет кылайын. Биз эми профессиональный режиссер болбогондон кийин бүт куштарына неси көрүнбөй калса, нервничать. Мен түшүндүрүп эметип атам. Бүт сүйлөп берип атып, мени майдалап. Кичинекей телефонго батырганга аракет кылып, эч нерсеси калбай. Чечип атам ичинен акырын оодарып. Ич жагындагы жибекти азыр биз жибек жагын ачып атам да. Анткени ич жагындагы биз иштеш керекпиз. Бул азыр жанагы каптай эле да. Бул азыр еще палантин эмес. Мен бир жагын гана кестим. Кескен себебим жакшы уалка болгондон кийин анан эки жагын кесем. Ортосун эле калтырам. Ошондо узун шарф болот. 1,5 метр, мына жерде азыр 3 метр. Бул али кирилек жакшы. Ошон үчүн мен азыр мындайынан акырын эч жерин жууп албай, анткени бул дагы ным болуп туруу. Клеенканы учун чыгарып алайын. Раскладкасы жука болгондон кийин клеенкасын, негизи клеенканы акырын чыгарыш керек. Раскладкасы калың болсо делечи, бул жер жумуп кетпесин. Бул азыр уже кереги жок. Мына кийчекелер чыгарып алдык. Бул почти жарым жумушу бүтүп калды. Бияка коюп коелу. Сиздерге эми көрүнсүн, жакыныраак коеюн. Мынакей. Бул чыкты эми.
бул жагында жүн, эме жибек жүн. Эми ушуну акырын абайлап, суусун азайтып, аябай абайлап, пленкасын мындай коеюн. Анан эч жерин жуулбай, акырын суусун кетиребиз. Самынды сүрөрүп, самын көп. Самын негизи мешать этет. Киргизбей аябай мешать этет. Биягында жибеги мүмкүн жүнгө али кире элек. Ошон үчүн абайлаш керек. Эжекелер, очень внимательно слушайте. Туура эмес үйрөттүң, анан мындай, андай болбосун да. Нет. Просто внимательно слушайте. Внимательно слушайте. Внимательно караңыздар. Эчтенкени эметпей. Так. Могу жери пока. Ну, бурчу. Могу жери. Биз али кезелекпиз да. Ошон үчүн мындайынан түздөп, анан мындайынан түздөп, мындайынан түздөп, баары деген шашпаш керек. Мен сиздердин убагыңыздарды алайын. Шашпай. Ошо жерден эч бир шашпайбыз. Мына байкадыңыздарбы, кирип калды. Бул столдун мына башына чейин болчу. Мен столум 1,20 десем 1,5 экен. Кече ченеп алып, анан көрдүм да эми бир жазап бергенден ии деп койгом, метрден ашыкка канча экенин байкабай эле съемка кылбагандан кийин иштей бердим да. Анан кече неге 1,20 эми канча болду экен деп ченесем 1,50 экен. Мен жыргап калдым сүйүнүп. Анткени мага канча чоңураак болсо ошончо жакшы да. Сүйүнүп, менин столум жакшы экен деп. Мурда полду эле жөрмөлөп жазачым ушуларды. Белим жарабай, тизелерим баары ооруп. Анан үйдөгү сочувствующийлар мага жазап берген да. Биз көрдүк. YouTube'дан көрдүк да. Аны ошону жазап, шыр эле жазап беришти мага. Мен эми иштеп атам. Кечке бутума туруп иштей берем, бирок мындай мурдагыдай чарчабайм да. Азыр биздин максатыбыз, негизи биздин максатыбыз даже мындай эле пленканы алып, сетканы алып алып. Онун астында, жибектин астында жүн бар. Эми ошол жүндү жибек менен жүн кириш керек. Жибек менен жүн ушинтип кириш керек. Эжекелер мен эми ушинтип эле сүрө берем. Азыр мен съемканы токтотуп турайын. Анткени узак болуп кетсе да сиздерге эме ылайыксыз болуп калат. Анан но жерин кескенде мен сиздерге съемканы сайып кайра көргөзөмүн. Мындай эле алып алып ушу сетка менен деле мынтип сүрө берсеңиздер болот. Бираз сулап алыңыздар. Менин столумдун астына суу кете берет. Мен ошон үчүн каалашынча сулай берем азыр ызык суу менен делечи. А сиздердики болсо эми пленка болгондон кийин мындайынан бүт эле полотенчикко шейшеп коюп суусун сарыктырып,
иштеңиздер. Эми буга көп деле суу кетпейт, бул эми жеңил эле эме. Азыр 100 грамм жүндү жибекке жабыштырып, мына жака вискозага жабыштырып, биздин максат ошол эле да. Монтип сүрүп, ушинтип эле сүрө бересиздер, ушинтип эле. Круговые движения, мындай сүрүп, кайра оодарып, мындайынан коюп, бул жагын сүргөндөн бул жагына мындайынан коюп, кайра биягын сүрүп, анан моундай складочкалар болуп калса кирип кетет. Булардын баарын оңдоп, кайра оңдоп, моундай складкалар кирип кетет бири-бирине. Моундай түз болуш керек. Азыр мен өчүрөйүн. Могу сеткага акырын ороп туруп ызык сууга малам. Самынын кетирем, кайра түздөйм, кайра дагы шыбайм, ушинтип мындай сүрө берем. Кайра бул сеткага салам, кайра ызык сууга салам, кайра акырын сыгам, кайра түздөйм, кайра акырын ушала берем. Ушинтип 3-4 жолу эмейт, анан байкап туруңуздар. Могунун негизи эмеси азыр уже кирип кетти. Меники кирип кетти. Уже көрүнүп турат. Калп айтпасам бир 15 сантиметр кирди. Бул жагы деле кирип кетти. Анан мен байкап турамын. Эми 3 метр, где-то 2,5 метр болуш керек да. Бул жагы 2,5 метр болуш керек. Анан кескенден дагы эметебиз го, көрөбүз. А бул жагы 70 сантиметр болуш керек. Ошодон эме кирип кетпесин. 70тен 60 болуп калбасын, 2 метр болуп калбасын, калың тылтыйып калат. Мындай жука болбойт. Бул курганда эметип, аябай мындай жеңил болуп ойнойт да, шамалга мынтип кыймылдап турат. Азыр эми мен өчүрөйүн, анан дагы баштайбыз. Айымдар, ич жагын увалка кылып, бул жагын да бирке увалка кылып, эми болсо муну азыр кезебиз биз. Эки жагын кезебиз. Биз жана муну ичинде клеенкасын чыгарганда бир жагын эле кескенбиз. Эми эки жагын кезебиз. Ошондо биздин шарф азыр узун болуп чыгат. Тегиз эле четинен кесип кете бериңиздер. Бул дагы увалка бул элек. Азыр мунун биз трубага ороп туруп, анан увалка кылабыз. Булардын баары переработкага кетет. Акырын. Жакшы увалка бул элек аны. Алаңыздар. Мен жана жүндү ашырып чыгаргам. Атайлап. Убара болуп, нар жака баягы кайрып эметкен жокмун да. Анткени анысы деле кезилет деп. Кезебиз. Анан мынакей. Узун болуп калды. Кичикей 1,5 метр жерге эле мындай чоң шарфтарды жеңил дагы эме грамм кетти. 100 грамм эле жүн кетти. Мындай трубаны алабыз. Сантехнический труба. Анан бул жагынан акырын авайлап, бүт но жактарын түздөп, трубаны айландырып,
эми ушул трубага эле айландыра бериш керек. Мынакей. Мынакей. Мына. Но кырларын абайлаңыздар. Кырларын туура эмес мындай чөйүп жүрсөңүздөр, мындай нолунун этегиндей болуп калат да, көрүңүздөрбү? Буга биз баягы колубузду салып, но эми бул шарфтын этеги иштен болбойт ал. И мындай сетканы алабыз. Деп оройбуз. И болду. Айландыра беребиз. Өзгөчө кырларын бүт жаан айландыра беребиз. Мына эжекелер, ушинтип эле ороп эле айландыра беребиз. Кайра муну чыгарып башка жагын айландырабыз. Кайра оодарып башка жагын, кырынан, мындайынан ушул трубага сиздер кандай кааласаңыздар ошондой ороп туруп эле айландыра бересиздер. Болгондо мына четин абайлаш керек. Ушул жагын көбүрөөк мынтип базып, анткени бул жерде шарфтын кыры да. Ошолордун баарын абайлап эметип, мындай эле бир жарым саат айландырып, улам эметип, кааласаңыздар акырын ызык сууга салып кайра трубага кийгизип айландырып, анан текшерип туруш керек. Бул кирип кетиши мүмкүн. Абайлап эме улам минтип чечесиздер. Анан карап турасыздар. Анткени кирип кетет да, бул чала еще кирди да. Айландыра берсеңиздер бири-бирине кирип, анан жөн эле сантехнический труба болуп калат. Ушундайынан аласыздар. Мынакей. Бул узун болгондон кийин бул жагы кирип, нар жагы кирбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн которуш керек. Улам бул жагын кылдыңарбы, нар жакка оодарып, нар жагын кылып, ич жагында, сырт жагында айландырып, 1 саат, жарым саат, 40 мүнөт, 1 саат ызык сууга салып кайра айландыр. Анан кийин 5 литр сууга 1 кашык уксус куюп эле ызык сууга коюп коюш керек. Бул муздагандан кийин кайра чыгарып эле клеенкага ороп, мындайынан оройсуздар. Эметип калат, анан мындайынан оромодой кылып туруп, мандышницага салып туруп, дагы 45 мүнөт кайнатып коесуздар. Ошондо мунун эмеси ISO болот, бышык да болот, кийизи жеңил да болот, жашнакай болуп кирип кетет. Баарын сиздерге чоң рахмат. Мына шарфтын видеосу видео сабагы бүттү. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жазаңыздар. Дал ушундай кездемелерди жазып алып өзүңүздөргө көйнөк тиксеңиздер болот. Калыңыраак кылып пальто тиксе болот. Мынакей ким швейниктер болсо, мына азыр бул суу кезинде деле мына эме болуп тур, жукарак. Мен өткөндө калыңыраак кылганмын, бул болсо жукарак. Мынакей шарф палантин бүттү. Моундай болду. Жумшагы да, жеңилдиги дагы, өзүнүн веси 190 грамм кетти. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Ушинтип кийсе болот. Узундугу 2,5. Эмеси баягы турасы 75 сантиметр. Башка минтип салып кийсе болот. Көйнөктүн үстүнө да минтип кийсе болот. Мындай кылып кийип, минтип таштап койсо болот. Мынакей.
ушундай шарф мастер-классын съемка кылдык. Көрүңүздөр, биз менен группада болуңуздар, биз менен YouTube каналда болуңуздар. YouTube каналынын аты Кыргыз, подписка кылыңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат.